Assalamu alaikum. Tuğanlar. Buna 120 koy. Spiker. Жалпы президент. Bir 10 minutluk 20 minut kete turgan uақытта жардам беретілем мен мына мамлекет үшінші. Өзбекстан граждандар басып кетті. 3-4 жылдан бері қақшаймын. Исхақ Пирматов деген bir олигарх, коррупционер. Мыйзамды не то иштеп шыққанда вообще мына чийкиле кабыл алып коюшту. Дөдүрлөрсүңөр да, бир отурган тупойлорсуңар да. Мен жолго салып берем, мен депутат да болбойм, акчаңардан кереги жок. Өзбекстан ustalar басып кетти. Кыргызстанда ustaлардын бай жумушун кыскартып алып коюп атышат, мындай айтканда, ырыскысын тартыпчы. Келип алып регистрация коет экен. Мыйзамсыз. Şu 400-500 сом дейт, канча айга экенин билбейм, ал милициялар мындай алып туруп бүтүрүп берет да, билебиз да. Ушуну bir так иштеп чыкпайсыңар, bir чөтке кылып. Болбосо акыл сурасыңар, жардам берейин. Просто bir мамлекеттен bir мамлекетке киргенде мындай признавать этиш керек да, мындай сестениш керек. Сыйлаш керек ошол өлкөнү. Проходной двор бу же, 34 миллион калкы бар Өзбекстан. 10 миллионго жакын Тажикстан. Просто жиним келет да. 2 жылдан бери какшайм. Шуну жолго салып койгула, жардам берейин, чакыргыла. Күчтүү мындай менеджерлик немебиз бар, биздин көз карашыбыз бар. Bir günde 2000-3000 сомдон баягындай таап атышат, айына 100 000 акча кетип атат. Налог төлөш керек айына 2000 сомдон. 2000 сомдон 300 000 Өзбекстандык мигрант төлөсө айына 7 айда 60 миллион доллар түшөт. Бишкек Сити деп туруп 60 дом куруп койсо болот. Bir мындай башты иштеткилечи, нефти чыгарбайчы. Садырова. Мени кааласаңыз өткөн дагы көп нерселерди айтып берем, жолго салып беребиз иншалла. Той менен маркумду узатууну 10 günde жолго салабыз. Ошол.